19 май мындан 63 жыл мурун Кыргызстанда Орто Азия боюнча алгачкы жолоо жүрөккө операция жасалган. Муну менен кыргыз кардиологтору азыркыга чейин сыймыктанып келет. Иса Ахунбаев Кыргызстанда медицина илимин өнүктүрүүдө жана жергиликтүү медициналык кадрларды тарбиялап чыгарууда салым көп экендигин бирге иштеген кесиптештери айтып келишет. Иса Канаевич менен ошо чогуу иштешип калып, ал кишини кандай операция жасайт экен, адамдарга кандай көңүл берет экен, операцияны кантип жасаш керек экен, ошонун баарын бүтүн ошол кишиден үйрөндүк биз негизичи. Ошо киши негиз салып кеткен. Ошондон кийин андан башка дагы Иса Канаевичтин демилгеси менен ошо немеде Бишкекте биринчи жолу ошо жүрөк хирургиясы ачылды, кан тамыр хирургиясы ачылды. Бирок ал киши 75-жылы каза болуп калгандан кийин дагы ошонун окуучулары өнүктүрө баштадык да. 1959 биринчи операция болду. Жалалабад шаарындагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борбору бул күндү жыл сайын белгилеп келет. Бул жылы да өлкө аймагындагы дарыгерлерди чакырып атайын жыйын өткөрүлдү. Бул конференциянын дагы бир милдети, менимче бул негизги милдети деп ойлойм. Биз түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борборунун уюштурулганына 12 жыл болду. Мен өзүм 9 жыл болду иштегеним. Ушул убакта эмне жасадык биз? Эмнелерге жетиштик? Коомдо ар кандай пикирлер болот? Өзгөчө акыркы айларда, акыркы убактарда элдер көп нерселерди билишпейт. Биздин жасаган иштер, жетишкендиктерди муну элге жеткириш үчүн ушул конференцияда керек. Кыргызстан жүрөк оорулар көп катталган мамлекеттердин катарына кирет. Ошол себептүү мындай илимий жыйындар дарыгерлерге тажрыйбасын өстүрүүдө бир топ пайдасын берерин айтышат. Дагы да жакыныраак болууга, өнөктөшүүгө чакырган биз үчүн болгон бул белги деп эсептейбиз. Дагы биз да өзүбүздүн мезгилде ушул кубокту татыктуу алып жүргөнгө абдан аракет кылып туруп, ушунун негизинде Кыргыздын дегиле Орто Азиядагы эң күчтүү кардиологиялык, кардиохирургиялык борборлорго жеткенге аракет кылып, биз үчүн бул чоң аванс, аракет кылып иштейбиз деген үмүт менен кетип атабыз. Белгилей кетсек, профессор Иса Ахунбаев Орто Азия чөлкөмүндө алгачкылардан болуп жүрөккө операция жасагандан бери 63 жыл өттү. Бул окуя ошол учурдагы Орто Азиядагы медицинанын эң өнүккөн деңгээлин көрсөткөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кардиохирургия ар тармакта өнүгүп, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандарга жардам көрсөтүлүп келет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.